bir объем 3 турбина 5 литр болгону 5 литр расход. Караңыздарчы. Bir объем 5 литр расход. Айлар нелерди гана чыгарбай атат, а? Коля. Коля. Меня зовут Коля. Коля байке. Коля не драй. Иди дома не гуляй. Машина боюнча дагы соода кылсолоо. Soda var yok Kırgızistan yaranına $8 Акча. Онар ассаламу алейкум. Жалпы катталуучулар, Нуркейджи YouTube каналынын көрүүчүлөрү, кандоо күнүңүздөр менен. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин YouTube көрүүчүлөр, өзгөчө авто сүйүүчүлөр. Бишкек шаарынан жалпыңыздарга салам айтабыз. Бүгүн күнгө дем алыш күнү. Буга чейинки видео 5-сектор, анан корейский автоунаалар болгон. Ушул жерге келип токтогонбуз. Мунунда сиздер 1, 2, 3, 4, 5, 6 автоунаа көрүп турасыздар. Китайский Honda экен, туугандар. 2023 жылы чыгарылган абсолютно жаңы машиналар экен. Бир чекеден көргөзөйүндагы, анан аягында ошо ээлери аягында отурат окшойт. Машина боюнча бир сыйра маалымат сурайлы. Китайский экен, Honda NX дейт, чыгарылган жылы 2023. Bir объем турбо экен. Жаңы дейт, $22.800 экен. Туугандар, люк бар экен. Сырт жагынан көрүнүшү ушундай. Мынакей, көрүп турасыздар. Азыр ушунусу ачык экен, ички салонунда бир сыйра көргөзүп коелу. Белый жемчуг экен цвети. Бар жол пакетте мындай. Так, монитор бар экен. Ички салондору боюнча бар жогу пакетте экен. Антизаносу бар экен, бирок комплектациясы базовый эле экен. Арт жагы боюнча машиналар жаңы эле кирген окшойт. Даже мойка дагы болуп отур. Мынакей, бунусу дагы ушундай. Булардын баалары $22.800 экен, туугандар. Так, бул да $22.800 экен. Bir объем турбо дейт. Бул заводдон чапталган наклейкасы экен. Бесключевой доступ бар экен. Жабык экен. Так, мунусу да $22.800 экен. Автомат коробка деп коюптур. Машина сиздикиби? YouTube. 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 You speak English? No. No. Russian. Russia. Все ваш? Yeah. Me. Тоже Китай? Yeah. Саламатсызбы? Китайский машиналар. Жаңы келдиби? Канча штук? 5 штук барбы? 6 барбы, Булар эми бензиновый эле двигатель булар. Bir объем турбо дейт. Балары 22.800'дөн коюлуптур. Растамашка болгонбу? Только оформить этиш керек. Ушу бирөөсүнүн капотун ачтырбайсызбы бир? Көргөзөйлүчү. Bir объем турбо экен, туугандар. Азыр бул Кытай досубуз жаңы алып келиптир бул жерде. Эжелерибиз. Сиздин партнерыңызбы, таанышыңызбы? Чогуу иштейбиз дейт. Азыр капотун ачып көрсөтөйлүчү. Bir объем турбо экен, туугандар. Акыркы убакта көрүп атасыздар, китайстер. Китайский машиналар аябай көп кирип атат. Так. Мотор жагы боюнча. Кичинекей, кенедей мотор. Болгону 3 эле цилиндр экен. 1 куб. Кандай дейсиз? 1 куб. 1 куб, Bunun nimesi var da. Анасы сага. Бул жерде Матиздин мотор эмеспи, байке? Yok bu. Бирок 3 цилиндр экен, Bu motorlar 1 kub 3 turbanın bunun motorları Japonya'dan gelip koyulup Japonya'dan. Motor коробка Japonya'dan, сбор Kıtay'dan.
Кытайдан чогултат экен туугандар. Мотор, коробка полный японский дейт. Демек 3 турбина бар бе? Ого. Бул өзүнүн салмагын бизде азыр таксиге өтө кызыгып атышат. Ошо да. Расходу канча бунун шаар ичинде? Расходу 100 километрге 5 литр бензин расход. Ого. Бул чогуу иштейсиздерби сиздер бул? Ооба, биз бир компания бизде немебиз бар. Азыр бизде деген автосалон ачтык. Кайсы жерде? Шаардын ичинде базарга жакын. Бизге Россияга да заказ алсак болот. Өзбекстан, Кыргызстан. Все болду, түшүндүм байке. Кандай машина болсо алып келип беребиз. В общем, телефон номерди көрсөтөбүз. Капотту жабыңчы. Бул What's your name, брат? Victor. Victor. Yeah, Victor. You from Russian? I'm from China. China. I like Victor. This Russian name I like. You speak Russian? Чуть-чуть. Like this. Здравствуйте. Спасибо. Пожалуйста. Айдап көрсө болот, байке. Туугандар, мен сиздерге бир мындай жаңылык экен негизи эле. You blog? This blog? Yes, YouTube. YouTube. Nurkey. In China, I'm very big blog. Big. Түшүндүм. Биз калган машинаны Кытайдан өзүнүн басына калып, заводдун басына калып алып келип бере алабыз. Сроктор менен 18 күндө, 30 күндө, 60 күндө алып келип беребиз. Мындай байке. Jelly Manjaro, Cherry Tiggo Pro Max'пы? Ошолор канча турат? Кытайдагы баасы. Кыргызстанга чейинки баасыны өзүңүздөрдүн кызматыңыздарды кошуп, канча күндө келет? Siz bizim salonga gelseniz biz айтып беребиz канча турганын. Nurkey. Russia? This Russia. No. This? Да. Oh. It's you. Bizde mınalı 12 машина geldi. 12 машина. Erten birinci günü Растаможка кылабыз. 12 машина азыр бизде таможня турат. Понедельник Растаможка кылабыз. Түшүндүм байке, түшүндүм. Мен элдерге мындай бирөөсүнө муну тазараак окшойт да. Оталып турабы? Онар ушунусуну бир сыйра айтып айдап көргөзөйүнчү сиздерге. Honda NX бе же NVX бе? NVX, а? Бул кандай аты бул? Англисче атыбы же кытайча атыбы? Бул кытайча аты 173 аттын күчү бар. Ого. Салонго отуруң. Туугандар, кеттик анда. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Йо бисмилlah. Так, бир объем 170 канча аттын күчү? 173 аттын күчү экен. Бир объем 3 турбина менен элестетип коюңуздар. 3 турбина. Базадан бул жаңы заводдон келген машина 0 пробег. Кондиционер азыр учурда. Кондиционер бар. Ба, иштеп турат, старт, стоп бар экен, комплектация боюнча. Бул жакта эко режим бар экен, ручник, авто холд. Так, автомат коробка, сенсорный монитор. Бул да полный электропакет, блокировка, разблокировка, электрический күзгү, антизанос, корректировка фара и датчик давления шины. Люк бар экен. Так, люк бул жерден. Люк ачылат. Ого. Комфорт. Ана туугандар. Дос байкебиз уктап атабы? Hello. You speak Russian? Орусча билет. Билеби? Болду, жакшы. Чогушту. Так, бисмиллахир-рахманир-рахим. Кеттик анда туугандар, бир сыйра айдап көргөзөйүл дагы. Алла таала бар жок кыргызга насип этсин жаңы машина. О да, бир сыйра көргөзөйүл дагы. Анан сиздерге бул машина кандай, кайсы машинеге окшош? Мындай бир сыйра көргөзөбүз. Айтабыз, ощущенияны айтабыз мындай айтканда. Кеттик анда. Бул баягы аккордко окшош экен. Момундай тумшуктары, панель жактары аккордко окшоп кетет экен. Резвый. Бул жерде 3 турбина болгон үчүн туугандар.
Уже газдын жарымынан нары басканда. Бул машина боюнча видео обзор тартыш керек экен. Комментарийге жазып коюңуздар. Эгер видео обзор тарт дей турган болсоңуздар, шаар ичинде айдап көрөбүз. Шаар ичинде канча расход кылат? Мындай яма, ар жак бир жактарга айдап көрөбүз. Өзүбүздүн Нукура Кыргыздын жолдоруга, таштак жолдоруга айдап көрөбүз. Машина өзүнү кандай сезет ошондой ямаларда. Эгер кааласаңыздар, жакшылап тартып көргөзүп бергенге аракет кылабыз. Задний вид камера бар экен бул жерде. Бул эме англисче экен, бүт? Англисче которулуптур. Жакшы. Перевод менен Перевод менен. Айрабактары бар, бүт азамамап машина. Айрбактар стойкада бар экен. Рульда, пассажирный стойкада да бар экен. Жакшы. Өтө сонун. Бул таксиге вообще сонун болсо керек. Ар бир Кыргызстан жаранына каалайбыз ушундай жаңы машиналар менен, семьялар менен бактылуу жашаганды. Ооба. Мен азыр бир сыйра айдап барайын, сиздер сырткы көрүнүшүнөн мындай бир сыйра байкап койсоңуздар болот туугандар. Так, машина боюнча поворотторду байкаңыздар, фараларыны байкаңыздар. Так, көрдүңүздөрбү? Капталынан ушундай көрүнөт экен. Азыр парковкада кылабыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Задний видти көрдүңүздөр. Задний вид камера бар экен. Артынан машинанын көрүнүшү. Негизи баягы Аккордко окшоп кетет экен. Honda Accord'ga окшоп кетет экен. Bir объем, 3 турбина менен 5 литр болгону 5 литр расход, караңыздарчы. Bir объем 5 литр расход. Кытайлар нелерди гана чыгарбай атат, Так, мына туугандар, көрдүңүздөр машина боюнча. Азыр эми багаж жагыны бир сыйра көрөбүз. Ички салон боюнча. Мына азыр мен алдында отурам, рульде отурам. Расстояние кенен. Руль дагы уже панель жака жабышып турат. Кааласаңыздар, өйдө ылдый түшүрүп аласыздар. Мына эки режимде. Так, азыр артына отуруп көрөбүз. Бисмиллахиррахманиррахим. Ого, мынакей. Алдында сиденияны көрдүңүздөр эле. Мен бутумдан где-то 4,50 болчу. Бул жагы где-то 10 сантиметр. Көрүп атасыздар. Кенен. Да, места много, да? Много места, да. Очень шире. Вас как зовут? Коля. Коля? Меня зовут Коля. Коля байке. Коля не грай. Сиди дома не гуляй. Жакшы, ийгилик. Так, азыр ички салонду көрдүңүздөр. Эми багаж боюнча. Багажный отсек. Бул жерде башка машиналерде эле полный заводской меткалары, как положено. Бул жагында да заводской меткалары. И багажный отсек боюнча табуреткасы. Бул жагында ключ бар экен, и знак. Аваринка. Жакшы. Задний вид камера. NVX туугандар. Пожалуйста, көрүңүздөр. Так, телефон номер боюнча эми сиздерге көрсөтүп коелу. Буюрса, бул номерге ким жооп берет? Сиз өзүңүз, мына ушул байке өз жооп берет. Эгерде Кытайдан машина заказ кылабыз десеңиздер, карап көрө бересиздер. Телефон номер Мегаком 0552 менен 557 093, 0501 менен 420770. Атыңыз ким байке? Жылдызбек байкеге байланышка чыгып, ушул автоунаалар боюнча толугураак маалыматты алып, жолугуп көрүп, машинени айдап көрсөңүздөр болот туугандар. Андан сырткары Кытайдан мындан башка машина заказ кылабыз десеңиздер дагы жаңы автоунааларды алып келип берет экен. Мына Жылдызбек байкебиз кызматта болобуз. Кызматтабыз, Кыргыз элине кызмат кылабыз. Кудайым буйрса ар бир үйдө жаңы машиналар, жаңы жашоолор болсун.
Bizde қалған машинасын заказ кәдімгі заказ болса да болады, алып келіп береміз. Бізде 12 машина жаңа келді, аларды ертең рассрочка аласыз, анда да сіз шақыра аласыз. Болды. Машина бойынша дағы сода қылсолау? Сода бар жоқ, Қырғызстан жаранына $800 түсіп береміз. Жақсы, игілік байке. Машина туғандар, көрдіңіздер. Жаңы Honda NVX аталышындағы китайский машиналар bir объем 3 турбинасы менен шаар içinde 5-6 литр расход екен. Мындай бюджетный варианттардың бири қарап көрөсүздөр туғандар. Анан дагы бир нерсени ушул китайский машиналар боюнча маалымат катары айтып коеюн. Cherry Tiggo 7 Pro, 8 Pro деген машиналарды билесиздер. Ошолордун запчастары боюнча. Ал жерде мотор коробка Шкоданыкы. Анан BID деген электромобилди билесиздер. Ошол машинанын ходовой части бардыгы матиздик экен тугандар. Демек китайстер дагы азыр көрдүңүздөр, ушул эле машинанын мотор коробкасы Япониядан келет, просто сборка Кытайдан экен. Айтайын дегеним, китайский машиналар булар Кытайлар өтө баягындай акылдуу, умный калып келет дагы. Эски машиналардын запчастарын дубликат кылып, жаңыртып, мына ушундай өздөрүнүн аталышындагы машиналарды ойлоп таап чыгарып атат. Демек, ошол эле электрокарлар боюнча айта турган болсок, мен кече бир таанышым бар. Ошол таанышым ушундай электрокар айдайт. Колодкасын алмаштырган экен, алдыңкы колодкасын. Матиздин колодкасы түшөт экен. Ходовой дагы полный матиздик экен тугандар. Мына ушундай, эгерде китайский машинеге кызыксаңыздар, аласаңыздар ушу запчастарын сураштырып, ар жак бер жагын сураштырып, анан карап көрүп алсаңыздар болот тугандар. Мына ушундай, бизден ыраазы болосуздар. Сиздерге мен Нурумбет Махаматалиев кызмат кылдым. Келерки видеого чейин көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар.